Малика Дина атасына сиздин кызыңыз болуп төрөлгөнүмө өкүнөм. Ырчы Малика Дина кичинекей кезинде атасынын фамилиясынан баш тартып ыйлаганы тууралуу өзүнүн жеке баракчасынан билдирди. Ал атасы жергиликтүү гезиттердин бирине берген интервьюсундагы сөздөрүн жүктөп өз пикирин менен бөлүштү. Маалымат булагы аргумент чекиткечи. Самара Каримовага баасы $35,000 турган унаа белек кылган бизнесмен ким? Самара Каримова өз баракчасына акыркы үлгүдөгү Lexus унаасын белекке алгандыгы тууралуу бөлүшкөн. Ал унаанын учурдагы орточо баасы $35,000. Бул унааны белек кылган Орусияда иштеп жүргөн кандай адамдар болду экен деген суроого Самара: "Менин туруктуу күйөрмандарым Назира жана Бакыт Байкенин үй бүлөсү" деп жооп берген. Кызыгы, бул үй бүлөнүн ашкан байлыгы тууралуу эч кандай маалымат жок. Жана бул жаңылыкты көргөн бир колдонуучу: "Назира эжени жакшы тааныйм. Ал эже мындай белек бере алчу айым эмес" деп билдирүү калтырган. Мындан тышкары көпчүлүк колдонуучулар: бул Самаранын кезектеги пиары. Самара Кремльге концерт коердон мурда $200,000 банктан акча алган экен. Ошол акчага эле өздөрү алды болуш керек деп жатышат. Маалымат булагы аргумент чекиткечи.